Саламатсызбы? Эгерде биздин каналда биринчи болуп жатсаңыз, подписаться кнопкасын басып кошулуп коюңуз. Атамбаев Жээнбеков мени жалган айып менен соттогусу келип жатат. Экс-президент Алмазбек Атамбаев Жогорку Кеңештин депутаттарын айыптоосу боюнча билдирүү таратты. Мурдагы мамлекет башчы анда парламенттин аракетинин артында азыркы президент турат деп сыпаттады. Жогорку Кеңештин менин дарегиме айтылган айыптоолору жеткен сандырактык, алардын укуктук негизи жок. Ойдон чыгарылган имиштерге гана таянган жана учурдагы президенттин саясий атаандашты четтетүүгө болгон умтулуусунан гана келип чыккан. Сооронбай Жээнбеков менин оозумду жабыш үчүн ойдон чыгарылган айыптоолор боюнча мыйзамсыз соттоодон башка ыкма таппай турат. Бул максатта 1 жылдын ашуун эң эле ыплас ыкмалар жеткен ыплас саясатчылар, ыплас ушактар пайдаланылып жатат. Бийлик тарабынан мени каралоо үчүн пайдаланылып жаткан депутаттардын кебете кепширин кыргыз эли көрдү. Өз баасын берди. Алардын Жээнбековдордун үй бүлөсүнө жагалданып, коркоктук менен шаша-буша конституцияны бузгандары, башка мыйзамдарды тоготпогондору, документтерди жашырышканы, парламенттин трибунасынан уялбай туруп калп айтышканы, чындык менин тарабымда экендигин мындан да кашкайта далилдеп турат. Булар Атамбаевди кантип өзөртө согуп өчүбүздү алсак деп турушат. Анткени апрель революциясынан кийин алардын көпчүлүгү жеңилдиктеринен, мыйзамсыз жемдеген акырынан жана уурдаган мүлкүнөн кол жуушкан деп айтылат экс-президенттин билдирүүсүндө. Алмазбек Атамбаев ага чабуул жасап жаткан депутаттардын өздөрүнүн репутациясы таза эместигин, президентке көрүнүп калуу үчүн жалган айтып жатканын кошумчалайт. Мен эч качан жоопкерчиликтен корккон эмесмин жана президенттик кызматтагы ар бир чечимим үчүн жооп берүүгө даярмын. Бирок мага Жээнбековдор тарабынан таңууланып жаткан күнөөкөрдүн ролуна калп менен ушактарга эч качан макул болбойм. Койго окшоп мойнумду тосуп бербейм. Булар элди көпкө алдай албайт. Өздөрүнүн ыплас ушактарында мага оодара албайт. Жээнбековдордун алардын кошомачылардын биринде эч ким автомат такап өкмөттү, парламенттик комитеттерди башкарууга, укуктук ченемдик актыларга кол койгонго мажбурлабаганын адамдар көрүп билип турат. Чындык жана мыйзам мен тарапта. Мага намыс өмүрдөн кымбат, дейт Атамбаев. Жогорку Кеңеш 20-июнда мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кол тийбестиктен ажыратыш үчүн ага күнөө коюу маселесин караган депутаттык комиссиянын корутундусун жактырды. 105 депутаттын 100-ü макул деп добуш берди. Депутаттык комиссиянын корутундусунда Атамбаевга 6 пункттан турган айыптоо тагылды. Эми анын кол тийбестик маселеси башкы прокуратуранын жообунан кийин белгилүү болот. Була казат. Жаңы жол салынган көлдүн үстүнө. Барбайт ол. Салам алейкум. Хажисай. Бакамбай ала кетти. Хорошо. Хажисайдан бир токтоп, койду. Хорошо, хорошо. Кайсы жол менен кетесиз? Могу көлдүн үстүнө жаңы жол сол, жаңы жол салынган. Ушака жаңы жол салынды. О. Кетти. Сиз отурсаңыз кет. Канча сом? 200 сом болот. 200 сом ала кетти. Хорошо, да, кет. Что? Бар. Кет. Тамашалуу ролик тартуу үчүн Ысык көлүнүн ичине унаасы менен кирген. Топ балдар тамашалуу роликти жаратуу үчүн көлдүн ичине чейин унаасы менен кирип кеткен. Каракол шаардык ички иштер башкармалыгы тарабынан айдоочунун өздүгү такталып, ал Каракол шаарынын 1991-жылы туулган тургуну болгон. Белгилүү болгондой, алар 19-июнь күнү саат 17:00 чамасында достору менен Каракол пристанга барып, ошол жерден видео съемка кылган. Айдоочунун бул кылыгы кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестерине катталып, унаа айып короого токтотулду. Юридикалык баа берүү үчүн бардык материалдар Каракол шаардык милициясына өткөрүлүп берилди. Булак элдик медиа. Ажылдаганында чеги болот. Карамушкина депутаттардан татыктуу жооп алды. Депутат айымдар Аида Касымалиева, Аида Исмаилова жана Евгения Строкова Ирина Карамушкина дарегине сын пикирин айтышты. Вице-спикер Касымалиева Карамушкинага кайрылып, парламентти таркасын деп атасыз, өзүңүздөн баштаңыз, өзүңүз мандатыңызды тапшырып кетиңиз. Ажылдагандыктында чеги болот, далил менен сүйлөңүз деди. Дал ушундай эле сын менен Евгения Строкова Карамушкинага кайрылып, кесиптешин этияттыкка чакырып, жалпы орус улутундагыларды уятка калтырбоону суранды. Булак Калыс медиа. Албек Ибраимов СИЗОдо өтө маанилүү адамга орун даярдап жатышкан го. Ленин райондук сотунда экс-мэрлер Кубанычбек Кулматов жана Албек Ибраимовго байланышкан соттук процесс уланууда. Соттун жүрүшүндө СИЗОдо болуп калгандыгы белгилүү болду. Сотко коррупцияга каршы кызматынын директору Сагынбек Исмаиловдон соттолуучуларды шаардык тергөө изоляторуна которуу тууралуу кат келип түшкөн. Соттолуучулардын оюн сураганда Кубанычбек Кулматов жактоочуну жактаарын айтты. Албек Ибраимовдун айтымында ага кайсы жакка отурса да айырмасы жок. Азыр
чатырмага кайда отуруунун айырмасы жок, кечеги окуядан кийин абдан маанилүү адамга орун даярдап жатса керек да деп айтты ал. Бирок так кимди айтканын ачыктабаса да, залдагылар Атамбаевди айтып жатканын түшүндү. Булак, Назар Ньюс, KG. Көрүстөндө шашлык бышырып эс алгандардын видеосу тарады. Казакстандын Алматы облусунун аймагындагы мүрзөлөрдүн биринде бир канча киши шашлык бышырып пикник уюштурган видеосу Instagram тармагына жүктөлүп талкуу жаратты. Жергиликтүү тургун көрүстөндүн кире беришине тосмо орнотуп, өз ыктыяры менен каза тапкандардын жакындарына жардам берип, ал жердеги таштандыларды тазалап иштейт. Мен алар ким экен деп барсам, эки мүрзөнүн ортосундагы жерге алар шашлык бышырып, каткырып күлүп отурушкан экен, дейт аял. Полиция бул фактыны каттап, Талдыкоргондун полиция тарабынан кылмыш иши козголду. Бардык шектүүлөр аныкталды. Булак, Калыс Медиа. Атамбаев түрмөгө түшкүчө атышып өлөөрүн билдирдиби? Соңку убакта Алмазбек Атамбаевке эки вариантта чара көрүүгө кызыктар күчтөр иштеп жатыптыр. Биринчиси камакка алуу менен тынчытуу болсо, экинчиси Ташкентке качыруу идеясы. Эгер Атамбаев камалса, анын тарапташтары тынчыбай төңкөрүштүк жолго бараарын божомолдошууда. Ошондо эң жакшы варианты Өзбекстандын чек арасынан ары өткөрүп жиберүү экен. Тилекке каршы экс-президент эч жакка качпай турганын, түрмөгө түшкүчө атышып өлөөрүн божурадыбы? Эске салсак, 2010-жылдын 6-апрелинде Бакиевдеги аскерлер Атамбаевдин үйүн курчап алып кетүү үчүн командир Алмаз Жолдошалиев 4 саат алышкан. Аягында Атамбаев тапанчасын алып чыгып, өзүн атып алууга бир топ аракет жасаганын эске салалы. Жолдошалиев араңдан зорго алдап соолап атып, колунан куралын алган болчу. Ушул кырдаалда ал өзүнө ок чыгарып, теги дүйнөгө түп-түз кетмек. Себеби Атамбаев Бакиевдердин колуна тирүү түшпөйм, өлүгүм ушул үйүмөн чыксын деп катуу сөздөрдү айтканын билебиз. Эң кызыгы, Атамбаев өлүп болсо да бийликти ала жыгылам дегени ыраспы? Эгерде жанын садага чабууга тобокелдикке барса, анда Кыргызстанда саясий жарылууга жол ачылат, тынчыбайт. Бизге 3-чү ирет кандуу төңкөрүштүн кереги барбы? Албетте жок. Андыктан экс-президент менен абайлап ойнош керек. Атамбаев өжөр, ызакор, жеке намусу үчүн ажалдан да коркпосу белгилүү. Баарынан өкүнүчтүүсү, бүгүнкү бийликке жагынгандар, кечээ коррупция беренеси менен соттолгон эркулдар, саткынчылар, кошуматчылар болууда. Мындай адамсымал айбандар эртең Кыргызстанда чаң тополоң болуп кетсе, четке чыга беришет. Ошон үчүн аркандалы сыргытып, терең анализ жасоо менен кадам таштайлы. Булак, Азия Ньюс. Чындык мен тарапта. Атамбаев жалпы элге кайрылуу жасады. Кыргыз Республикасынын экс-президенти Атамбаевдин Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши тарабынан 2019-жылдын 20-июнунда айтылган айыптоолорго байланыштуу билдирүү таратты. Урматтуу мекендештер, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши тарабынан менин дарегиме айтылган айыптоолор жеткен сандырактык. Алардын укуктук негизи жок, ойдон чыгарылган имиштерге гана таянган жана учурдагы президенттин саясий атаандашты четтетүүгө болгон умтулуусунан гана келип чыккан. Сооронбай Жээнбеков менин оозумду жабуу үчүн ойдон чыгарылган айыптоолор боюнча мыйзамсыз соттоодон башка ыкма таппай турат. Бул максатта 1 жылдан ашуун эң эле ыплас ыкмалар жеткен, ыплас саясатчылар, ыплас ушактар пайдаланылып жатат. Бийлик тарабынан мени каралоо үчүн пайдаланып жаткан депутаттардын кебете кепширин кыргыз эли көрдү, өз баасын берди. Алардын Жээнбековдордун үй бүлөсүнө жагалданып, коркоктук менен шаша буша, конституцияны бузгандары, башка мыйзамдарды тоготпогондору, документтерди жашырышканы, парламенттин трибунасынан уялбай туруп калп айтышканы чындык менин тарабымда экендигин мындан да кашкайта далилдеп турат. Булар Атамбаевди кантип өзгөртө согуп, өчүбүздү алсак деп турушат. Анткени апрель революциясынан кийин алардын көпчүлүгү жеңилдиктеринен, мыйзамсыз жемжеген акырынан жана уурдаган мүлкүнөн кол жуушкан. Тилекке каршы мен жанымдагы адамдардан абдан адашкан экенмин. Президент кезинде Жээнбековдор баш болгон кошоматчылар бүгүн ашынган душман менен сынчыга айланып чыга келишти. Мени коргоп жаткандардын көпчүлүгү болсо кезинде кызматы жок. Же ал тургай мен бийликте турган кезимде кордук көргөн адамдар. Мен Кудай алдында жана элимдин алдында акмын, мыйзам жана айбирим алдында тазамын. Бул жылдардын ичинде аткарган иштеримдин баарын эл үчүн жасаганга аракет кылдым жана анын баары элге калат. Мен эч качан жоопкерчиликтен корккон эмесмин жана Кыргыз Республикасынын президенти кызматындагы ар бир чечимим үчүн жооп берүүгө даярмын. Бирок мага Жээнбековдор тарабынан таңууланып жаткан күнөөкөрдүн ролуна калп менен ушактарга эч качан макул болбойм. Койго окшоп мойнумду тосуп бербейм. Булар элди көпкө алдай албайт. Өзүлөрүнүн ыплас
газ ушактарын да мага оодара албайт. Жээнбековдордун алардын кошомачыларынын биринде эч ким автомат такап өкмөттү, парламентте, комитеттерди башкарууга, укуктук ченемдеги актыларга кол койгонго мажбурлаган адамдар көрүп билип турат. Чындык жана мыйзам мен тарапта, мага намыс өмүрдөн кымбат. Эске салсак, кечээ 20-июнда Жогорку Кеңештин жалпы жыйынында Алмазбек Атамбаевди экс-президент макамынан ажыратуу боюнча токтом долбоору 105 депутаттын макулдугу менен колдоо тапкан. Булак Калыс Медиа.